Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны адаттан тышкары курорттук жайда Акмола аймагындагы Бурабай айылында уюштурулган. Бул бирок менен эки коен атып, курорттук аймакты жарнамалоо максатында өткөрүлүүдө. Жыйындын башында Нурсултан Назарбаев Белоруссиянын президенттик шайлоону, ал эми Кыргызстандын президентин парламенттик шайлоону тынч жана ийгиликтүү өткөргөнү менен куттуктады. Хочу также поздравить Кыргызстан, народ. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жыйынына келген өлкө башчылары кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын талкуулоо үчүн чогулган. Анын ичинен алдыда күтүлүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун түзүлгөндүгүнүн 70 жылдыгын белгилөө боюнча сунуштар айтылды. Ошондой эле Чернобыль атомдук электр станциясындагы кырсыктын 30 жылдыгына болгон даярдыктар талкууланды. Мы считаем, что СНГ остается основной диалогой. Биз үчүн көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги мурдагы Совет өлкөлөрүнүн ортосундагы сүйлөшүү үчүн аянча болуп калды. Биз келерки жылы төрагалыкты алып жатып, ошол карым-катнашты андан ары өрчүтүп, байланышты бекемдөө үчүн иш алып барабыз. Биз ал үчүн атайын концепция даярдаганбыз. Ал декабрь айында расмий жарыяланат. Ошондой эле бизге уюмдун 25 жылдык мааракесин өткөрүү вазыйпасы берилип жатат. Биз аны 2016 жылдын 16 сентябрында өткөрүүнү болжоп жатабыз. Жыйындын жүрүшүндө 2020 жылга чейин аскердик кызматташуунун концепциясы кабыл алынды. Ошондой эле 2016-2020 жылдарга чейин тышкы чек аралардагы коопсуздукту бекемдөө боюнча кызматташуу программасы түзүлгөн. Салт болуп калгандай көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын бул жыйынында коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Эл аралык терроризм коркунучу күч алып жаткан маалда биргелешип иш алып баруу маанилүү экенин мамлекет башчылары жакшы түшүнүшөт. Мындан улам биргелешкен иликтөө оперативдик тобун түзүү боюнча долбоор макулдашылды. Бул топ эки же андан көп мамлекеттердин аймагында кылмыш иштерин иликтөөдө тыгыз кызматташууга багытталган. Иликтөө оперативдик топ шериктеш мамлекеттердин органдарынын ортосунда маалымат алмашып, макулдашып иш алып барууну шарттайт жана далил заттарды сактоого байланышкан маселелерди чечүүгө көмөктөшөт. СНГ должно также эволюционировать. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги дүйнөдө болуп жаткан жаңы өзгөрүүлөргө тез аракеттенип жана эффективдүү иштей тургандай болушу керек. Биз бул туурасында тар чөйрөдө сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө тынчтыкка бүлгүн салган террористтик уюмдар баш көтөрүп, кооптуу абалды жаратууда. Алар айрым мамлекеттердеги абалды өзгөртүп, бүтүндөй аймактарга коркунуч жаратууда. Алар жай тургундардын канын төккөндүктөн ири миграция орун алууда. Устои мироустройства. Тараптар шериктештиктин маданий борборлору деген аталыштагы мамлекеттер аралык программаны ишке ашырмай болду. Бул үчүн маданий борбор шаар катары Туркменистандагы Дашогуз шаары тандалып алынып, 2016 жылы алгачкы иш-чара ошол жерде өтмөй болду. Ошондой эле 2016 жылы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине Кыргызстан төрагалык кылмай болду. Жыйындын соңунда 22 документке кол коюлду. Ал эми түштөн кийин Армения, Беларусь, Казакстан, Россия жана Кыргызстандын мамлекет башчылары Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына чогулду. Анын жүрүшүндө Израиль мамлекети менен эркин экономикалык аймак түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо чечими кабыл алынды. Эске салсак, Евразиялык экономикалык алкакка кирген өлкөлөр менен Израиль мамлекети 2013 жылдын соңунда бул тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштап, атайын биргелешкен изилдөө тобун түзүшкөн. Анын курамына Израиль мамлекетинин өкүлдөрүнөн тышкары Евразиялык экономикалык комиссиянын эксперттери жана бул алкакка кирген өлкөлөрдүн министрликтеринин өкүлдөрү кирген эле. Иликтөөлөр былтыр жыл соңунда аяктап, жакшы жыйынтыктарды берген. Иш-чаранын жыйынтыгында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин ишмердүүлүгүнүн 2015-2016 жылдарга карата негизги багыттары жана соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөлөтакунов, НТС, Акмола облусу, Бурабай айылы.